Кызбырактын жебеси жылган сайын адам убакыттын дайрасы менен агып кете берет тура. Мезгилдин өтүшү менен кызбырак тоонун курамы дагы өзгөрүп, жаңы жүздөр менен толукталды. 38 жыл аралыгында топто канча кыз тарбияланып, канча кыз ырдады. Бүгүн биз топтун жетекчиси Сайкал Садыбакасова менен баарлашып, жаңы жүздөр менен таанышмакчыбыз. Саламатсызбы кыздар? Саламатсыңар. Кош келипсиздер. Мынакей алгачкы эле суроом, айтсаңыздар, жайында, ысыкта кайсы жерде эс алып, кайсы жерде багы күндөн башкалап калып жатасыздар? Кудай буйруса биз азыр бир жуманын ичинде көлгө чыгып кетип атабыз. Көлдө гастроль менен кошумча баягы эс алуу, эртең менен мисалы кечке көлдүн жээгинде жатсак, анан кечинде концертибизди улантырабыз да. Ошондой алып эс алууну ушундай эмеде өткөрөлүп жатабыз. Бир ай көлдө, анан бир ай Кыргызстан, Бишкектин четтерине концерт коюлуп жатабыз. Эми Кыргызстан бүткүл Кыргызстанда гастроль кылсак болот деген жакшы ниеттерибиз бар. Көлгө дем күч топтоп келип Дем күч, эс алуубуз көлдө болот. Билишмей караганда көлдө кызбырактын өзүнүн бир конок үйү бар болуш керек. Биздин кызбырактын ушул гостевой домубуз бар, үйүбүз пансионат, мини пансионат. Ошол эрженин эмгеги менен курулган десем болот. Ошол пансионатта биз ушул бир ай эле мурун клибибизди тартып кеттик. Ошол эс алып дегендей. Мына өзүңүздөрдүн арыңыздарда өзүңүздөр каалагандай кылып чаап, бир клиптерди тарттырып жүрөсүздөр. Анан ушул топтогу кыздарды ичинтип кийинтиш деле оор болсо керек да. Же кыздар өздөрү каржылашабы? Кызбырак тобуна келген кыздар өздөрүнүн баягы өнөрүн көрсөтүп эле жакшы мыкты ырдап, баягы биздин айткандарыбызды аткарып, туура аткарып жүрсө эле болду. Бизден калган баары ошол кызбырак студиясынан. Биздин айтканыбызды аткарып деп калбадыңызбы? Бул ооз-экиби же кагаз түрүндөбү? Бул кагаз түрүндө болот. Бардык кыздарда өзүнүн контракттары бар. Киргенде эле коюлат. Азыр баягы ушул кыздар менен 6 жылга коюлду. Өз негизи Азалянын контрагы бүткөн. Азалян дагы 1 жылга улантып койдук. 6 жыл контракты жакшы мындай иштешип, жакшы эмгектешип деген жакшы ниеттемин. Ошол сиздердин тобуңуздарда юрист атайын кеңеш берген адам же кагаз иштери боюнча иштеген бир киши барбы? Бар. Баягы келишимди иштеп, келишимди түзүп атканда сөзсүз түрдө юрист болот да. Негизи өзү келишим өзүнүн күчүндө, бирок баягы бизде эч качан сотко берилген эмес. Не дегенде баягы ушунча жыл жашап, ушунча жыл эмгектенип, баягы эми апам баласын да болуп калат да. Апам кыздарды көбүнчө баягы келишимди бузуп кеткен кыздар да бар да арасында. Аларга боору ачып коет да, боору ачып, макул менин кызым да, балам да депчи. Азыр эми апам 61-де, мен 22-демин. Эми эгерде келишимди бузушса, мен өзүм эме кылам, өзүм башкача болот. Башкача болот. Эгерде биздин баягы келишимди буза турган болсо, апам экөөбүз бир чара көрөбүз. Эми апам мага баягы 40 жылдыкта мага кызбыракты тапшырам деп атат. Анан Өзүңүз жетектейсиз. ооба, өзүм жетектейм, бирок баары бир апам баарын карап турат. Не дегенде карап келген карайт дагы. Не дегенде бул кызбырак ушул апам үчүн кызбырак болгон. Сиз бар эмеспи, кимдин жерин жердесең ошонун ырын ырдайсың депчи. Ансыңар багы топтогу кыздар дагы сиздин айтканыңыз булар үчүн мыйзам да. Анан кээ бир учурда талаптарыңызды аткарбай койсо, апаңызга даттанган учурлар болобу? Даттанбайм. Апам айтып кел дейт меничи, эмне болуп атканын, бирок негиздеген бул кыздарды дагы мен мындай туура түшүнгөнгө аракет жасайм да. Не дегенде мен дагы баягы жаңы кошулганда кандай кыйналгам, кандай болуп калат, кээ адашып каласың, кээ мындай кыла албай каласың, кээ өзүң эле кылгың келбей калат, ушундай да. Туура түшүндүрөм. Негизи азыркы кыздарым ушундай түшүнүктүү, ушундай баягы менин бир сөзүмдү эки кылбайт. Мындай кылып койчу, мындай кылып кой, мындай тур, мындай бас десең баткат. Анан топтогу кыздарды Сайкал аябай катуу кармайт экен, апасынан өтүп деген кептерди да уктук. Анан урушчу жерден урушат экен деген. Кайсыл учурда урушасыз? Эми иш убагында урушканга урушам. Не дегенде бир адам болуш керек. Не дегенде билесиң да, адам деген өзгөрүп турат.
адам мисалы бир нерсени башкача көтөрүп калышы мүмкүн. Эми баарынын эле башынан өткөн ырчыларында звездный болезнь деген оору бар. Жылдыз оорусу. Ал оору билинбей келет да, билинбейт. Ал кылып атат, мактаган сайын макташ керек. Туура эмес кылганда айтыш керек, туура эмес болду депчи. Анан баягы адамдар өздөрү эле эме алып коет да, жандагы достору башкача аура түзүп коюшат. Анан адам ооруп атканын сезбей калат да. Мен ошол ооруга жеткизбей эле мындай деп мындай айтып турам да. Жылдыз оорусу мындай болот да, сенде мындай болуп аткан окшойт, что-то депчи. Ооруба депчи. Анан өтө катуу деле урушпайм. Эч качан кол көтөрбөйм. Айтканды кылбаса сүйлөнүп коем. Сүйлөнгөндө эле өздөрү такат кылып калышат. Мына Кенже Дүйшеева буга чейин топто аздыр көптүр жетекчилик кылган. Анан сиз ошол айымдын чийип берген жол менен кетип бара жатасызбы же өзүңүздүн багы түзүп алган жолуңуз барбы? Өз негизи деген биздин жолубуз, баарыбыздын жолубуз бир да. Эмне дегенде бул кыз бурак командасы. 38 жылдан бери апам эле багы бүт бардыгын кармап келген да. Анан кенже эжебизге чейин дагы эле апам кармаган, кыз бурак жашап келген. Азыр дагы эле жашап атат. Эмнеге дегенде апамдын эмгеги, апамдын сөзү биз үчүн закон. Анан сайга айтсаңыз, ушу топтогу кыздар кандай талап менен алынат? Багы талантына карайсыздарбы же келбети болсо эле болду? Талантына, көбүнчө талантына карайбыз, үнүнө карайм, көбүнчө боюна, анан келбетине да. Негизи келбетин оңдоп алыш оңой эле. Бул кыздарга мындай айтсам, бул кыздын багы биринчиси Айгерим. Айгеримдин мүнөзү жагат, үнү дагы жагат, таланттуу кыз, шайыр, үйдө дагы бүт иштерди аткарат, аябай шууштура биздин. Мен ар бир айткан сөзүмдү айтканды аткарат. Бул Мерим Азаляга окшош турабыз көбүнчөчү, мүнөздөрүнчө жоош. Биз 5 сөз сүйлөсөк, бул жактан 1-2 сөз менен эле түшүндүрүп коет да, макул деп коет, болду да. Анан тоже таланттуу кыз, келбети, үнү жакшы, багы сөзүмдү бат түшүнөт да. Багы мен сүйлөп баратканда эле, мындай кылайлыбы, ушундай жактары бар. Жарым сөзүңүздөн жарым көз менен да түшүнүп кала берет. Анан бияк болсо эми 2006-жылы баягы бизге группа кошулганда биз жакын дос болгонбуз. Аябай жакын досум болчу. Азыр ошол достугубуз, ошондон бери бул дагы группадан кетип калганда мен ыйлагам да. Эмне дегенде мен жакын доссуз калдым депчи. Анан ошол убакыттарда биз сүйлөшүп жүрдүк. Акыры азыр жанымда, жүрөгүм басылды. Дагы эле баягы эле жакын досум. Ошол 2006-жылдан бери эч кандай өзгөрүү да болбоптур. Досум айтырган Азалия жакшыбыз, аябай жакшыбыз. Мени сатпаган кыздардан. Мен ар бир көзүмөн түшүнөт. Мен билбейм, баягы таланттуу кыз да, негизичи таланттуу кыз. Ырдаганда дагы жүрөк менен ырдаган кыздар болот го, ошондой да. Жүрөк менен ырдайт, чувствовать этет ар бир нерсеничи. Мындай кыздарды кантип жакшы көрбөш керек да. Мына билишимче Мерим, сиз кыз бурактын курамында жүргөнүңүзгө 3 айдын жүзү болуптур. Анан ушул топтун ашканасына кандайча аралашып калдыңыз? Ошол жөнүндө анан өзүңүз жөнүндө бүтке жалпы жумурай журтка тааныштырып кетпейсизби? Мен Тоойбек кызы Мерим, 1994-жылкы болгом. 22 сентябрда туулгам. Токтогул районунан болгом, бирок бул жактан төрөлүп, бияктан чоңойгом. Сокулук районунда турам. Азыр кыз бурак менен жашайбыз, чогуу. Кыз буракка келгеним мен кастинг боюнча келгем. Тааныш аркылуу кастингге өтүп катышып калгам. Ошол жактан өтүп калгам. 40 адамдын ичинен тандалып. Сизге уруксат бердиби ата-энеңиз ушул кыз бурактын кыздар менен чогуу бирге жашоого? Ооба, уруксат берди. Аябай Гүлшайыр апаны маамдар билишет, сыйлашат, аябай жакшы көрүшөт.
Анан албетте үйдөгү тарбия башка, кыз бурактын тартиби башка дегендей башта кыйналган жоксузбу? Башында кыйынчылык болду. Көнө албай, неме тоттук, кийин көнүп кеттим. Жакшы жагып атат азыр жашаган. Эми үйдүн тарбиясы ал өз апаң, өз ата-энең менен жашайсың, өз туугандарың менен жашап көнүп, уже көнүп калгансың, бири-бириңизге нетип. А биякта уже совсем башка кишилер. Башында кыйынчылык болот да, бирок көнүп кеттик, ооба жакшы. А кичинеңизден эле ырдайм деп Ооба, кичинекей кезимден баштап музыкага кызыкчумун, ырдап жүрчүмүн. Мурунтан бери кыз бурак деп аябай телевизордон көргөндө да, клиптерин көргөндө аябай сыймыктанып, мен да качан ушинтип ырдаган кыз бурактын арасында өзүмдү элестетип. Айгерим, өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, топко кандайча келип кошулуп калдыңыз? Мен дагы эле ошол кастинг аркылуу келип калдым. Тааныштарым ушу кастинг болоптур, кыз буракка үмүт көрбөйсүңбү деп айтып калышты. Анан ошо сүйлөшүп, тааныштар менен 3 ай мурун ошо кастингге барып, анан Сайкал эже өзү кастингде болгон. Өзүм кичинекей кезимден бери ырдайм. Анан окууну бүтүп, Бибисара Бешеналиев атында Маданият жана искусство университетине тапшыргам. Азыр 3-курсту бүттүм. Ошо өзүм деле ушул жаатта ырдап жүрөт элем. Анан кыз буракка кирип калам деп ойлогон эмесмин, бирок эметесиң, кызыкчумун. Анан бирок антип ойлогон эмесмин да. Биз билбейт элек да, анан кыз бурак жөнүндө тим эле тартиби мындай, тигиндей деп. Ооба, аябай эме тартиби катуу десем да болот. Ошол эле учурда жумуш убагында, жумуш учурунда аябай катуу да. Жумуш учурунда аябай катуу, андай жакшы да, аябай иш алса тартиби. Сөздө мен жанымда отурган Суйкаган Сулууга узатайын. Сиздин атыңыз да өзгөчө экен, Азалия деп ким койгон? Ушул лакап атыңызбы же өзүңүздүн атыңызбы? Өзүмдүн атым. Апам, мамам койгон. Ошо мен төрөлүп атканда 1989-жылы Ализа деген ат менен ошо Азалия деген аттын ортосунда көп ойлонушуп, анан жыйынтыгында токтолушкан. Эмнени түшүндүрөт Азалия деген? Азалия деген бул гүлдүн аты. Бул Индияда кустарник болуп өсөт. Биякта дагы бар. Комнаталык Үй бөлмөсүндө. үй бөлмөсүндөгү. Ошол үйдөгү өсүп аткан гүлдүн жүрөгү бош бекен азыр? Азырынча бош. Албетте тамаша. Мынакей топко келгениңизге 4 жылдын жүзү болуптур, контрагыңыздар да бүтүптүр дегендей. Анан кайта келишимди узарттыңыздарбы? Топко 2010-жылы келгем. Кастинг аркылуу Сайкал менен таанышып калып. Буга чейин мен ырдап жүргөм, башка проекттерде, музыкалык долбоорлордо. Анан бир күн эле 2010-жылы Эрнст Үмүталиев чалып калды мага. Кыз буракка кастинг жарыяланып атат. Эгерде кааласаң, эгерде ушунчалык жүрөгүң дегдеп турса, барып катышып көрсөң болот. Сайкал менен тааныштырам деп калды. Мен ойлонуп туруп эле, мейли десем эле, ошо мындай бат-баттан эле болуп кетти да. Анан ырдатып көрүп, бийлетип көрүп дегендей өзүнүн сынынан өткөрүп, анан Гүлшайыр Садыбакасынан мени тааныштырып, Гүлшайыр эже менен жакшы маек куруп, баардыгына макул болуп, ошентип кирип калгам. Ошондо 4 жылга келишим түзүлгөн. Быйыл 2014-жыл болуп аяктады. Январдан бери жүрүп, эми кайрадан контрактты узартатабыз. Айтырган сөз кезегин сизге берели. Мынакей сиз буга чейин кыз бурак тобунун курамында ырдап кеткен экенсиз. Анан кайта ушул уяңызга кайтып келүүңүздүн себеби барбы? Себеби бар, конечно. Себеби бул мен биринчи очередь ушу себебим сагыныч болду да. Ошол кыз буракка болгон сагынычым таркабай эч ушу мындай эсептеп көрсөм 4 жылдын жүзү болуптур. 4 жылдай перерыв болду менде. Үйдө аябай стрессте жүрдүм. Ырдагым келип, ушу кыз бурактын выступленияларын көрүп аябай депрессияда жүрдүм да. Кайра кайтып барсам деген ниетте жүрдүм. Ошол кезде деле кайра кайткым келип ушинтип жүргөндө Гүлшайыр эже мени чакырды. Азыр 6 ай болду келгениме, кайра кайтып келгениме. Ошо. Мына кыз бурактын кыздары да баардыгы бир үйдө жашайт. Анан эртеден кечке эмне кылат деген суроо көрөрмандарда дагы туулса керек. Бизде негизи тыным жок. Эртең саат 8-де ойгонобуз. 8-ден баштап уже багы рабочий обстановка кетет бизде. 8-де туруп баарыбыз бирге бир столго туруп чай ичебиз. Анан баарыбызга бөлүнгөн иштер менен мен мисалы өзүм иштерим менен кетем. Хлеб, сыр,
баарыбызга бөлүп берет. А мисалы булар 4 сааттан күндө бир 4-5 саат репетиция болот биздин үйдөчү негизи. Анан өздөр вокалга, бий, калганын баары баягы кызбырак тобу өзү аткарат жумушуну. Анан обедке баарыбыз кайра чогулабыз, чогуу обед кылабыз, баарыбыз топтолуп, анан кайра эле баягы иш менен жүрөбүз. Түштөнүү, кечки тамак дегендерди каяктан жасап ичесиздер? Биз өзүбүз кылабыз. Бизде дежурство бар. Понедельник, вторник, среда деп бөлүнөт бизде. Баарыбыз жасайбыз. Бул жерде баягы мен жасабайм, ал жасайт, тиги жасайт деген жок. Бизде баарыбыз теңбиз. Жана сиздин телефонуңузга чалып маекке чыгарганда бир жигиттин угуп калдым. Анан жооп берди. Бул сиздердин жан жөөкөрүңүздөрдүн бири окшойт деп койдум. Кызбырак тобунда жалаң эле кыздар эмес, балдар дагы эмгектенишет. Бизде операторлор бар, водитель, жан жөөкөр, менеджерлер иштешет, эмгектенишет. Алар азыр мен баягы сен чалганыңда менеджер алды. Биздин жаныбызда жигиттер болуш керек. Эмне дегенде баягы кыздардын колунан жүүн алып дегендей. Бизде оператор болгондо кыздар барып коюшпайт аларды. Алар өздөрүнүн иштери бар, өздөрүнүн эмелерин аткарышат. Анан апам дагы бизди бир жакка эч качан жигитсиз жөнөтпөйт да, эч качанчы. Эмне дегенде артыбызда 2 бала болот, сөзсүз түрдө. Эмне дегенде коопсуздукту дагы эме койгондо. Анан багы Бишкекте жашаганыбыздын себеби, Бишкекте да көбүнчө туруп калдык да. Мурун деген баягы биз Ошто жашачубуз да. Биякта болуп калдык. Апам өзү Ошто иштейт. Кыздардын баягы окуусуна байланыштуу дагы биякта болуп калдык да. Анын иштеринин баардыгы бул жерден көбүнчө бүтөт. Клиптеримди да бияктан тарттырам, ырларымды да бияктан жаздырам. Көбүнчө биякта мага ыңгайлуу да. Гүлшайыр айымдын көзүнөн олак кетип багы анча-мынча мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткан экен да, эки жакка чыгып азып. Жок, бизде багы эки жакка чыгып деген нерсе жок. Багы жаш болсок эле баарыбызга баардыгы болот деген нерсе жок. Эмне дегенде апам мага ушул ишти мага тапшырды. Мен дагы ошол апамдын мындай ишини так аткарышым керек. Tamam. Анан деген багы баарыбыз кыздар менен эс алабыз, өзүбүзчө эс алабыз. Багы жок чыкпайт дегенде мындай дей албайм. Эмне дегенде баарыбыз барып, эс алып, кафеде отуруп, бизде да мындай эле өтө эле катуу өкүрүк мүмкүн мурун болгондур да. Бирок менин учурумда андай болгон жок. Кыздар эртеден кечке багы чыгармачылык менен алектенип жүрүшөт, гастролго, концертке, той ашка барат дегендейчи. Анан мырзалар менен сүйлөшкөн убактылары барбы булардын? Негизи булар багы жаңы келишти, жаш. Азырынча багы өзүнүн баягы ишин так аткарып, андай нерсе дагы багы чыгармачылыкка бир аз эме келтирип коет да, тоскоол болуп калат да. Анан азыр иштерин жакшы аткарышып, жакшы эмгек кылышсын, гастролдорго чыгышсын, эл көрсүн, элден бата алышсын. Анан Кудай буйруса 22-де, 21-лерде, 22-леринде уруксат берилет бизде. Кудайым баягы бешинеге жазган деп коет да. Анан багы биз андай бизди творчество кармады дегендер бар. Мени мисалы тиги кармады, бул кармады, турмушка чыкпай калдым, тиги күнөөлүү дегендер бар да. Андай эмес негизичи, пешинеге жазган күнү кыз бала турмушка чыгат. Мурун деген багы 25-те турмушка чыкса болот деген талап бар болчу. Азыр бизде андай талап жок. Эмне дегенде ал мезгилде жашоо башкача болчу. Азыркы мезгилде турмушка чыгыш керек кыз деген кыз. Апам негизи айтат, турмушка узагандан кийин өңөрдүн айтканын кылгыла депчи. Анан өзүңүз качан турмуш жолуна аттанып жатасыз? Азырынча быйыл планда жок. Кудай буйруган күнү чыгат экен кыз бала деген. Анан жакшы мындай ниетимде бар. Азырынча мен азыр кызбыракты иштешим керек. Эмгектенишим керек. Азырынча апама жардам берип жүрөйүн, анан өзү көрүнөт, билинет. Мен келип кайра айтып коем, турмушка чыгып атам деп.
болгон күнү. Могу суроого чекит коюп коюңуздарчы. Мурунку топ тарагандан кийин кыз бурактын аты өчүп баратат деген суроого. Өчүп бараткан эмес, өчпөйт. Кудайым буйруса. Не дегенде ушул 38 жылдан бери канча кыз кетти, дагы эле өчө элек го. Биринчи состав, биринчи поколениядагы эжелерибиз, улуу эжелерибиз дагы эле азыр апамдын алдында, апама ыраазычылыктарын билдиришип, мына 35 жылдык концертибизде дагы келишти, юбилейде дагы келишти. Апам менен ушундай сахнаны сагынып калышканда, эми ар бир баягы убагында болот да, капалашып калат, баягы түшүнбөй калат, ушундай болуп калышы мүмкүн да, бирок өз убагында өзүнүн башына, өзүнүн баягы башына келгенде адам түшүнөт экен да. Эч качан өчкөн эмес. Ошол убакка чейин ошол баягы биринчи поколениядан кийин уже 2-3 уже биз 13-чү поколениябыз да. Кенже эжелерибизге чейин, айжамал эжелерибизге чейин дагы башка поколения болгон. Алардан кийин алардын поколениясы болду. Анан биздин поколения кетет. Бар өз учурунда да. Анан мен ойлойм, Кудайым буйруса бизге дагы баягы жакшы бир күн келет. Биз дагы эмгектенип атабыз, биз жөн эле жүргөн жерибиз жок. Биз дагы ушундай мындай жаныбызды берип, өзүбүздүн эмгектенип атабыз да, биз дагы адамбыз да. Эми ошол биздин эмгегибизди дагы баалай билишет деген жакшы ниеттемин. Баары алдыда кыз бурак тобу Кудайым буйруса дагы көп жашайт деген жакшы ниеттебиз. Албетте кыз бурактын аты эч качан өчпөсүн. Дагы кыргыз элине көптөгөн кызматты кылат деген ниеттебиз, ишеничтебиз. Анан албетте бизге келип жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат айтам. Анан коштошор алдында бизге бир жагымдуу чыгармаңыздарды аткарып беребейсиздерби? Сизге деген ырызды аткарып берели. Сизге сыйым, сизге урматым, үмүтүм да сизге кымбатым, жан адамга айтпасын.